Асөл Молдохматова Камчы Көлбаевка ыраазычылык билдирип, Бабановго кайрылды. Белгилүү теле алып баруучу Асөл Молдохматова мыйзамдагы ууру Камчы Көлбаевка Чолпон Атадагы ооруканага жардам бергени үчүн ыраазычылык билдирди. Ал видео билдирүүсүн Facebook баракчасына жарыялаган. Кечээ Чолпон Ата аймактык ооруканасына кычкылтек концентраторлору, штативдер, керебеттер, матрастар, төшөктөр, шейшеп жана жууркандар керек деп Камчы Көлбаевка кайрылдым. Бүгүн алардын бардыгы 10 концентратор, 30 импульсоксиметр, 30 штатив, 20 керебеттүү матрастар алып келинди, деп жазган Молдохматова. Ал Көлбаевди кыргыз элинин чыныгы уулу деп атап, ыраазычылыгын билдирди. Мен көп жылдар бою спортсмендерди жана маданият ишмерлерин колдоп келгендигиңизди билем. Мен сиз менен 2 жолу байланыштым. Сиз дароо жооп берип жардам бердиңиз. Бирок мен камчынын үлгүсүн ар бир регионго үйрөтүү керек деп эсептейм, деди Молдохматова. Мындан сырткары ал Талас облусу дагы жардамга муктаж экендигин белгиледи. Мен Өмүрбек Бабановго кайрылам. Бул сиздин кичинекей мекениңиз эмеспи? Сураныч, жооп бериңиз, деди алып баруучу. Булак Назаринус Чекит KG. Мегаком 5G байланышы боюнча расмий билдирүү таратты. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматы билдирди. Мегаком абоненттерин 5G тууралуу айтылган жалган маалыматтарга ишенбөөгө чакырат. Альфа Телеком жабык акционердик коому товардык белгиси Мегаком абоненттеринин көңүлүн Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган айрым адамдар 5G стандартындагы станцияларды орнотуу адамдарды коронавирус инфекциясына чалдыктырат деген жалган маалыматтарды таратып, элдин башын айлантып жатканына бурат. Азыркы тапта Мегаком уюлдук оператору эч кандай 5G байланышын ишке киргизбегенин жана технологияны коммерциялык эксплуатацияга бербегенин расмий жарыялайт деп айтылат маалыматта. Булак Коом Чекит пресс. Чыныбай Турсунбековдун кызы Сейит Атамбаевдин жазгандарынын баары калп. Маркум экс-спикер Чыныбай Турсунбековдун кызы Айдай Турсунбекова өзүнүн Facebook баракчасында атасынын өлүмүн саясий оюндар үчүн колдонбоого чакырды. Менин атамдын өлүмүн саясий оюндар үчүн колдонбоңуздар, адамгерчиликтүү болгула, анын атын тынч коюңуздар. Сейит Атамбаевдин жазгандарынын баары калп деп жазган ал. Белгилей кетсек, буга чейин Кыргызстандын экс-президенти Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейит Атамбаев өзүнүн Facebook баракчасына экс-спикер каза болгондон кийин былтыркы жылдын кыш айларында Чыныбай Турсунбеков өз демилгеси менен Социалисттик интернационалдын төрагасы Луис Айла менен жашыруун жолугушуп, ага СДПКнын мүчөлөрүнө каршы куугунтуктоолордун толкуну жөнүндө айтып берген. Жакында ал Социал-демократтар партиясынын катарына кире тургандыгын жарыялоого даярданып жаткан деген билдирүү жазып чыккан. Ошондой эле Сейит Атамбаев кошумчалагандай, бийликтин кысымына кабылганына карабай, Чыныбай Турсунбеков алардын тарапташы болуп келген. Болжол менен Айдай Турсунбекова анын дал ушул сөздөрү жалган экендигин айтты. Эске сала кетсек, 6 июль күнү депутат Чыныбай Турсунбеков эки тараптуу пневмониядан улам көз жумган. Булак Назаринус Чекит KG. Өмүрбек Текебаев: менин жубайым коронавируска чалдыккан жок. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин Медиа Центр мультимедиалык маалымат агенттигине маек берип жатып, жубайы коронавирус жуктуруу алганын четке какты. Менин жубайым тууралуу айтылып жаткан сөздөр калп. Анын абалы жакшы жана эч кандай оорунун белгилери жок. Анын эң жакыны менмин. Башкалар кайсы жакынына таянганын билбеймин, деди Текебаев. Белгилей кетсек, айрым жергиликтүү маалымат каражаттары жеке булактарына таянуу менен анын жубайы коронавирус менен ооруп жатканын жазып чыккан. Булак Медиа Центр. Камчыбек Ташиевдин азыркы абалы жөнүндө маалымат берилди. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Камчыбек Ташиевдин абалы жакшырууда. Бул тууралуу Ташиевге таандык делинген Регион телеканалынын журналисти Өткүрбек Рахманов Facebook баракчасына жазып чыкты. Урматтуу мекендештер, Камчыбек Ташиев агабыздын абалы тууралуу ар кандай маалыматтар тарай баштады. Так билдирүү: Камчыбек Ташиевдин абалы күндөн күнгө жакшыра баштады. Даарылануусуна станционарда уланып жатат. Ар кайсыл булактардан чыгып жаткан так эмес маалыматтарга ишенбөөгө чакырабыз. Элибиз тезирээк бул кыйынчылыктан кутулуп кетсин деп тилек кылабыз, деп жазган ал. Эске сала кетсек, буга чейин Камчыбек Ташиев пневмония дартына чалдыгып, ооруканада оор абалда жатканы айтылган. Булак Назаринус Чекит KG.
Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коронавирус аба аркылуу жугуу мүмкүнчүлүгүн четке каккан жок. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коронавирус аба аркылуу жукканына далилдер бар экенин, бирок акыркы тыянак чыга элек экенин билдирди. Уюм буга чейин COVID-19 көбүнесе бейтап дем алганда, чүчкүргөндө же жөтөлгөндө чыккан майда тамчылар аркылуу жайылаарын билдирип келген. Ошондой эле бул вирустун салмагы салыштырмалуу оорураак болгону үчүн абада көп кармалбай, кыска убакыттын ичинде эле жерге түшөрүн да маалымдаган. ДССУнун өкүлдөрү коронавирус аба жана абада калкып жүргөн майда бөлүкчөлөр аркылуу мурда айтылгандай көбүрөөк жайылышы мүмкүн экенин четке каккан жок. Ошондой эле вирус өзгөчө эл көп топтолгон жерлерде, жабык жакшы желдетилбеген жайларда аба аркылуу жугушу мүмкүн экенин ишарат кылды. Өткөн дем алышта 32 өлкөдөн чыккан 239 илимпоз дүйнөлүк уюмду коронавирус аба аркылуу жугушу мүмкүн экенин көрсөткөн далилдерди көз жазында калтырып жатат деп айыптаган. Алардын ДССУга жазган ачык катында вирус имараттын ичинде 1,5 метрлик бийиктиктен жерге түшкөнгө чейин аба аркылуу ондогон метрлик аралыкка жетери белгиленген. Эгер бул айыпталгандар расмий ырасталса, анда ДССУ адамдар ортосундагы 1,5-2 метрлик аралыкты сактоо сыяктуу бир катар эрежелерди жаңылашы мүмкүн. Ошондой эле адистер коомдук жайларда, транспорттарда бет кап тагынууга мурдагыдан да катуу талап коюлушу керек экенин айтты. Булак чагылган чекит KG. Төрага Дастан Жумабеков Бишкектеги дарыканаларды кыдырып, дары-дармектин баасын сурап чыкты. Бишкектеги бир нече дарыканаларга кирип, дары-дармектердин баасын сурап чыкты. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматынын жетекчиси Ибраим Нуракун уулу Facebook социалдык тармагындагы баракчасына жазып чыкты. Айрым дарыканаларда кезек күткөн элди өз көзү менен көрдү. Өзү да кезекке турду. Атуулдар дарылардын баасы обужок көтөрүлдү деп кайрылышууда. Төрага тиешелүү органдардан бул кырдаал боюнча кескин чара көрүүнү талап кылмакчы деп билдирди Ибраим Нуракун уулу. Булак Кыргыз Today чекит KG. Бишкекке Туркиядан, Ошко Москвадан Кыргызстандын жарандары кайтып келди. 8-июлда Бишкекке Туркиядан 326 кыргызстандык жаран кайтып келди. Аларды Туркия авиа каттамдары авиакомпаниясынын Стамбул-Бишкек, Стамбул багыты боюнча чартердик каттама алып келди. Бул каттам кайрадан Кыргызстандан Туркиянын жарандарын алып кетет. Бул учакта Туркиядан тышкары Малайзия, Түндүк Кипр, Израиль, Болгария, Канада мамлекеттеринен жана Европанын, Азиянын, Африканын башка өлкөлөрүнөн кыргызстандык жарандар келишти. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрү киргизген чектөөлөрдөн улам көптөн бери аларды чыгаруу мүмкүн болгон эмес. Ошондой эле 8-июль күнү Москва-Ош багыты боюнча чартердик учакта Орусиядан 221 кыргызстандык жаран кайтып келди. Алардын ичинде балдар да бар. Учакта орундуктардын саны чектелүү жана Кыргызстанга кайтууну каалаган жарандар көп болгондуктан каттамга жүргүнчүлөрдүн тизмеси атайын комиссия тарабынан түзүлгөн. Студенттер, кош бойлуулар жана жаш балалуу кыз-келиндер, мекенине чукул кайтышы керек болгон себептүү жарандар, оорукчан жана улгайган адамдар тизмеге киргизилген. 8-июль күнү Ошко Новосибирск шаарынан да 173 кыргызстандык жаран алынып келген. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, пандемия башталгандан берки аралыкта Кыргызстанга 21 миңдей кыргызстандык жаран чартердик каттамдар аркылуу 60тан ашуун өлкөлөрдөн кайтарылды. Алардын басымдуу бөлүгү Орусиядан, Туркиядан, Кытайдан жана Бириккен Араб Эмираттарынан алынып келинген. Булак Азаттык күн алгысы. Шашылыш билдирүү. Аба ырайы кескин өзгөрүп, жамгыр, мөндүр, каар жаайт. 9-11 июльдарда Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. Мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо каар жаашы күтүлөт. Кээ бир райондордо жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Айрым жерлерде мөндүр жаашынын ыктымалы бар. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы бир аз төмөндөйт. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. 2020-жылдын 9-11 июлуна чейин туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Булак Абал чекит KG.